Урматтуу команда, анакей бүгүн биз саякатыбыз келип, көптөн бери күткөн жолго чыгып жатабыз. Биздин лидерлер кечээ учуп кетти. Чынар эжекебиз бүгүнкү группа менен учабыз. Кудай кааласа 15:30да Бишкектен Кытайга жол тартабыз. Урматтуу команда, сиздерге дагы ийгилик. Бул аракеттин аркасында ушунчалык сонун саякаттар бар экен, пассивный доход. Мен ушул Бишкекке келгениме 1 жума болду. 1 жумада мен ошондой сонун команда түздүм, сонун акчаларга чыктым. Главный аракеттин аркасында эң сонун биз күтпөгөн сонун нерселер бар экен. Сиздерге дагы каалайм ушул ийгиликти. Кудайым буйруса августтагы саякатта мынакей Чынар эжени жоготуп жибериңер беле. Биз аэропортко кетип бартабыз. Кудай буйруса саат 3:30да учабыз. Бизге ак жол, сиздерге ийгилик. Мынакей Аким байке бизди узатып баратат. Ак жол барыңар. Алатоо өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан. Укмуштун бары табылган, уютку чөлгөн Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан. 5 күндүк өмүрүмдөгү дейишим менен Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан. Сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. Эх, кандай кенен Кыргызстан, экинчи менем Кыргызстан. Туйлаган тулпар улуңмун, тугармап берем Кыргызстан. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Singapur, 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 Singapur. Vamos para Singapur. Singapur, 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 Singapur. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Ven mami chula que te voy a un tour. El tanque de gasolina yo lo tengo full. Ven, ven, vámonos pa'l tour, tour. Singapur, 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 Singapur. Vamos para Singapur, 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 Singapur. Vamos para Singapur. La vida en Singapur es más bacana. Andamos descalzo y sin ropa como me da la gana. Tengo 10 mujeres de tropajo que tienen un culo y nada más hay que levantarle el taparrabo. Cristóbal Colón prendió una fogata. Llegaron los indios y prendieron la mata. Бардыңарга кутман кеч болуп кетти. Биз отельге жаңы эле кирдик, комнатабызга жайгашып атабыз. Биринчи обзор кылып коеюнчу. Биякта мынандай экен. Бияк саныбыз ушундай саныбыз экен. Киргенде эле
Гүлзат экөөбүз качтык, Нуркая болсо 8 этажга. Дулиновдин продукцияларын коюп коюптур. Бияк шкаф. Вот, мынакей. Нуркая, Гүлзат. Да, классный вид. Биякта Гүлзат экөөбүз, Нуркая болсо 8 этажда. 1-чи линия экен. Биякта сон. Бияк детский площадка. Дарма суга түшүп. Чыгып атабыз. Накадыжандар деп түшүп. Яла, Гүлзат экөөбүз. Ничего себе, чыгып туда. Алыстын Арестовскийден келген Гүлзат эже, кантын күчтүү лидер Нуркая эже келип барып тосуп алдык. Буйрук алып башталды. Азаматсыздар. Айвада кубанычтабыз. Кандай? Стол. Форма кийип алып, көп мен атра бизди сыйлап атат бүгүн. Стол накрывать этип. Завтрак. Вот наша Гуля, красавица. Нуркая. Кибек. Дай, Гүлзат. Завтрака келтабыз. Geldik, mынакей партнерлор Турцияда. Ар бир партнер мындай бир баштык подарок новинкалардан тыңаталар алынды. Азыр болсо мынакей кыздар өздөрүнүн кыялдарын жазып атышат, экранга жазып, мынакей вибрация толкун менен мондай кайра бир күн кечке өздөрүнүн статустарын, кыялдарын жазып атышат. Ошол нерсе Кудай буйрса ишке ашат. Мынакей баардыгы мана сонун видео болсо Казакстан, Кыргызстан, кутман күн. Мынакей бизде бүгүн майрам. Ушундай формаларыбызды кийип алып, Кыргызстандын командасы дагы башка коноктор менен азыр чоң конференцияга чыгып жатабыз. Мынакей бүт команда чогулуп жатат. Булар болсо задание алып атат. Булар бизди алып баруучу гиптер арбас, бербас деген үзүбүздү койгондо кеңинтип бешигибизди экен шаарда полностью мондай баннерлер, президенттин сүрөтү менен баннерлер коюлган экен. Компаниянын быйыл юбилейи. Дагы да кечке чейин сүрөттөрдү жүктөп турабыз. Биз менен болуңуздар. Ay ay ay, benim aklımdı ay, iyi sedasın ben. Ay ay ay, solu kızılday, kırmızın kızı ay. Жүрөгүм соғылтыр кызмын деп, кар жаса да жамбыр жаса, жайма жай кудай жалгаса, кайталайм калбай кайрадан. Жүрөгүм сезет, кара чач кыргыздын кызы деп, үнүн кубаталып кулагың келсет, ындырбай еттим келип кайра. Ay ay ay, benim aklımdı ay, iyi sedasın бар, менин элимден бирге. Ay ay ay, сулуу кызылдай, кыргыздын кызындай, нарамети толуп билген. Бизге калган мурас бар, тарыхый жана маданий, шараккан таза булактар, руханий жана адабий. Менин кыргыз жерим коз, меймандуу элим жош, ачуусуна тийбесең, таттуусуна ий десең, курман жана пакебиз, колдойт бизди асмандан ошойго кая. Кудай насип кылып президенттин үйүнө ужунга келдик. Бул жерде номер 1 лидер Дилбар Усманова, калган лидерлер мына өзүнүн үйүндө бизге азыр конокко келгизип баратат. Бул жерде карагылачы, бассейн, дальше море, бул өзүнүн яхталары. Ушундай живой, прям. Представляете, живой роза менен тосалып атат. Вот это вот все живое, представляете? Вот это живое роза, живое. Вот живой розадан мондай кылып. Биздин 1 жылдык годовой отчет мынакей Сучжоу шаарында 3000 кишилик конференциядабыз. Урматтуу команда, биз Кытай мамлекетинин Сучжоу шаарында конференциядабыз. Компаниянын отчеттик 1 жылдык конференциясы болуп жатат. Бул конференцияга дүйнөнүн окуучудан 3000ден ашык адам катышып жатат. Компаниянын даярлыгы абдан жогорку деңгээлде болуп жатат. Эмне демекчимин, биздин компанияга катталган ар бир партнер, компаниянын берген ар бир мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, жылына 2 жолу саякаттап, ушундай чоң жогорку дүйнөлүк деңгээлдеги конференцияларга катышсаңыздар болот. Башка партнерлор аткарып жаткан промоушнду сиздер дагы аткарсаңыздар болот. Эмне демекчимин, баардыгыңыздарга жыл сайын ушундай конференцияларга келип катышууңуздарды каалайт элем. Ар бириңиздерди ушул жерден көргүм келет. Урматтуу команда. Мынакей азыр Кутман күн, урматтуу команда, кандайсыздар? Мынакей биз азыр болсо кече күнү 18-нде учуп келген биздин күчтүү лидерлер менен биргеликте бүгүн биз штаб-квартирага, заводко кетип бара жатабыз. Ал жерде ушу продукциялардын кандай жерде чыкканын эжекелер өз көзү менен көрүп келишет. Кудай буйрса, азыр биз автобусту күтүп атабыз. Азыр жөнөйбүз. сонун атмосферада. Сонун эс алуу өтүп атат. Кудай буйрса, эс алуубуздун эң жакшы күндөрү дагы эртең болот. Себеби эртең остров Хайнянга учабыз. Ошол жерде биз даана эс алабыз. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Сонун баары автобус жүрүп атышат.
бүгүнкү биздин саякатыбыз силердин эмгегиңер, силердин жардамыңар менен, силердин бирмиңдигибиз менен ушул жерде турабыз. Кудайым буйруса, эмки саякатта баарыбыз бирге, баарыбыз чогуу ушул жерде болушту Кудайым насип кылсын. Мен эмне деп айткым келет? Биринчиден биздин спонсорлорубуз Гуля, Жибек, Атера, Пеку, силерге чоң рахмат. Ушу силердин аркаңар менен ушу жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Биздин командабызга чоң рахмат. Бизди колдоп ушу саякатка чыгардыңар. Баарыбыз бирге кийинки саякатка чогуу келели, иштейли, ишибизге ийгилик. Здравствуйте, дорогая команда. Это не только моя победа, это ваша тоже заслуга, что я приехала в Китай, увидела своими глазами, что здесь есть, какие возможности здесь есть. Так что не спим, все работаем вместе, побеждаем. В Китай едем вместе, все командой. Элестетиңиздер, биз мисалга баарыбыз карапайым үй-бүлөдөн чыккан, балким башка жактардан эс алып жүргөнсүздөр, өзүңүздөрдүн акчаңыздан эс алып жүргөнсүздөр да. Бирок компания сиздерге бекер эс алууну бере атпайбы? Бул нерсе көпчүлүктүн эле колунан келе бербейт. Сиздердин колуңуздарда келди. Ошон үчүн сиздер бул жердесиздер, урматтуулар. Сиздер бир компаниясына жөндөн-жөн келип калган жоксуздар. Канчалаган Кыргызстанда канчалаган адамдар жүрөт. Бирөө баласын шылтабайт, туурабы? Бирөө акчаны шылтабайт. Ар кандай шылтоо менен жүрөт. Бирок ошол акчаны сиздер таап ушул жака жазылып, ушул жерде жүрөсүздөр. Андыктан бул сиздерге чек болбош керек. Сиздер багымда турган ийгилик али алдыдан. Бул ийгилик башталышы гана. Сиздер эми менеджерди жабасаңыздар, алдыда директор 1 жылыңыз бар. Эми саякатты жабаткан болсо алдыда менеджер статусу бар. Андыктан токтолуңуздар, чек болбош керек. Команданы дүйнө жүзүнө тарасын. Команданы дүйнө жүзүнө таратса болот. Бул дал ушул сиз карап турган телефон менен таратып койсо болот. Азыр онлайндын өнүккөн заманы. Пакет көтөрүп силер каталог көтөрүп алып товар сатпайсыңар. Колдонуп аткан телефонуңардан эле товар сатасыңар. Сиздер кандай өзүңүздөр оңой көрсөңүздөр бул жумушту дал ошондой сиздерге оңой келет, жеңил келет. Ким кыйын көрсө бул жумушту дал ошондой кыйын келет. Акчаны любой жактан тапса болот. Бардык жакта акча бар болгон үчүн бизге тиричилик өтүп атат, жашоо өтүп атат. Бирок сиздер бул компанияда жүрөсүздөр. Демек, сиздердин рызкыңыздар ушул жерде. Ошону терип чеш бул сиздердин колуңуздарда. Канчалык партнерлор каттан элек, туурабы? Сиздер уже катталдыңыздар. Демек, сиздердин рызкыңыздар ушул жерге чачып атат Аллахым. Эртең менен туру соцсеттерге видеороликтерди жүктөп, спонсордун айтканын угуп, иштеп, берген рызкыны терип калыш бул сиздердин колуңуздарда. Грилев компаниясында эң 3 нерсе бар. Бул биринчи кало, ичтеги жигучий кало керек. Андан кийин эң жакшы ниет. Бул Куранда да айтылат го, ниетиңе жараша деп. Сиздерден ниет керек бул компанияда игилик жаратыш үчүн. Кандай ниетте келип атасыздар? Мен ушул жактан игилик жаратам. Мен балдарымды жакшы жашоого алып келем. Же мен ушул жерден өсөм, өнүгөм деген жакшы ниет болсо, сиздер ошол ниетиңерге жараша ушул жактан игилик жаратасыздар. Анан үчүнчү бул сиздердин энергия. Кандай энергияда иштеп атасыңар? Ошого жараша энергия бардык нерсеге тартат. Сиздерде энергия кандай болсо, адамдарды ошого жараша тартып аласыздар. Мына ушул 3 нерсени кармансаңыздар, сиздерде жумуш оңой. Я мама прекрасных детей. Вот здесь я хочу поздравить всех партнеров Грилев. Сегодня у нас праздник. Также хочу выразить глубокую благодарность от имени партнеров Кыргызстана, мистера Дилен Сю, Ирина Вар и мистера Люд. Всех благодарю. Вы изменили многим нашим соответственникам жизнь в лучшую сторону. Мы очень благодарны. Мы всегда, каждый день, мы желаем вам здоровья, долгой, счастливой жизни. 感谢公司，感谢董事长，同时感谢分公司经理。
Çapsat bileyler. Ladies and gentlemen, all of friends from around the world, good afternoon. 好，我是主持人，来自练习集团董事长助理。这是吉尔吉斯传统的服饰。Спасибо большое.
Урматтуу команда, мынакей бул жерде болсо биздин корпорациянын президенти Вильям Сюнун сүрөттөрү жана ошондой эле жасаган эмгектери турат. Бул жерде Вильям Сю Сужо шаарында, Бинхайда деги эле Кытайдын ар бир областтарында балдар үйүн салганга, карылар үйүн салганга, мектептерге жана ошондой эле больницаларга аябагандай көп жардам берет экен. Анан көп элди жумуш орду менен камсыз кылат экен, таланттуу балдарды ар тараптан колдойт экен. Ошонун баардыгы ушул жерде илинип турат, жасаган жумуштары баардыгы. Андан сырткары ар кандай мамлекеттеги ар кандай учурларда, оор кырдаалдарда Гринлиф корпорациясы аябагандай сонун жардам көрсөтөт экен. Мына ошолор тууралуу да маалыматтар камтылган бул жерде. Ал эми корпорациянын продукциялары ошондой оор кырдаалдарда ар дайым жардам берет экен да элгечи. Мына ошолор тууралуу маалыматтар бүт ушул жерде камтылган экен. Мынакей караңыздар, 20, 21, 22 ошол компания тууралуу маалыматтар. Команда. Биз Гринлиф компаниясынын заводуна бара жатабыз. Гринлиф компаниясы бизге ушундай шикарный сонун нерсени уюштуруп коюптур. Мен кечигип калып, менин кызым кетип калыптыр десем, бизге сонун мондай шикарный машинаны жөнөттүк. Бизди алып бара жатышат. Мынакей бул жакта да кыздар калып калыптыр. Африкадан, Монголиядан, прям ошолор болуп кетип атабыз. Кыргыз кыз болсо мынтип астына чекче отуруп алып бардым, башкарып давай деп кетип атабыз. Урматтуу команда, мынакей биз болсо биздин Марвизия брендине кирип баратабыз. Бул жерде биздин партнерлор Гүлзат эже, Чынар эже, Нуркая эже. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле Марвизия брендине мынакей караңыздар, галстуктар, пиджактар, бут кийимдер, сумкалар. Бирок бул брендтен бизге пока бул товарлары келе элек, бирок алдыңкы күндөрдө биздин Кыргызстанда дагы ушундай сонун кийимдерди көрө аласыздар. Ушулардын баардыгы Кыргызстанга келет, Кудай буюрса. Мынакей бүгүн биз болсо эс алганы Хайнянга кетип атабыз. Бул жакта рабочий процесс болду. Эми болсо эс алганы кетип атабыз эми. Баарыңыздарга кутман күн, урматтуу команда. Мынакей биз азыр Шанхайдын аэропортуна келдик. Кудай буюрса, азыр ушул жактан Хайнянга учуп кетебиз. Урматтуу команда, мынакей Кудай буюрса, биз Шанхайдан Хайнянга кетип бара жатабыз. Регистрациялардан өттүк. Азыр 3-4 сааттан кийин биздин көптөн күткөн отдыхыбыз башталат. Кытай өлкөсүнүн ушунчалык бир нерсеси мени аябай мага жакты, тазалыгы. Анан элинин эмгекчилдиги аябагында жакты. Аэропортто, көчөдө бүт жакта көрүнүп турат экен. Бул жакта биздин Перизат Карыбекова. Перизат эже, анаңыз кандай, жакшыбы? Бүгүн биз мынакей келип отельге жайгашып жатабыз. Бул отелдин Кемпинский деп аталат экен. Биз келгенде эле биздин ушул Перизат эжебиздин кабылын ачабыз. Ал эми бул жакта белгилүү ванна. Анан бул жерде эң өзгө сүйкүмдүүсү бул биздин компаниянын продукциясы. Тиш чуучу каражаттар, анан сырткары ушундай сонун биз сүйүп колдонгон биздин компаниянын продукциясы. Ал эми бул жакта шкафчикы, эң башкысы биз сатылган бөлмө. Бул жакта Перизат эжебиздин кабаттарыбыз. Анан эң башкысы мына жер кыялданып отурганга аябагандай сонун. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун компания тарабынан берилген ушул мүмкүнчүлүктөргө. Ар бириңиздерде ушундай сонун мүмкүнчүлүк бар. Компания берген условияларды аткарып эле ушундай сонун жерлерди кыдырганга ар бириңиздерде мүмкүнчүлүк бар. Андыктан эгерде компания тууралуу маалымат алган дегендер болсо, жеке катка чыксаңыздар, баардыгын түшүндүрүп айтып беребиз. Биздин күчтүү командабыз. Кудай буюрса бүгүн Гринлиф компаниясынын заводуна келдик. Мындай сонун завод. Азыр Кудай буюрса ичине киребиз. Информациянын баарын
Барлығы нәсіп етсін, Гринев компаниясының зауытына, Гринев компаниясының өскелінде барлық командамызға нәсіп етсін. Команда бүгін Марвизаның брендіне келдік, біздің атыра бияқта жүреді. Бізге гид болып бүгін. Соның бары. Бұл итальянский бренд. Бұл жерде айындарға арналған шымдар, мысалға арналған киімдер, Команда заводтың өзінде обедке келдік. Тамақ алып жүреді, обедке жүреді бізде. Соның впечатлениялар, аябай соңын заводтың орында. Бар соның. Команда ушундай сонун жерлерде заводтон чыгып алып, ушундай сонун жерлерде жүрөбүз. Кыздардын баары мындай фотосессия кылып атат. Сонун жерлер. Ушунун баары Гринев компаниянын аркасы менен болуп атат. Келгени бир сом акча расходлаган жокмун. Бүт компаниянын атынан ушинтип сонун жерлерди кыдырып, эс алып жүрөбүз. Аллага миң мертебе шүгүр. Кыздар иштейбиз, уктабайбыз. Сонун жерлерге келип атабыз. Завод фабриканын өзүн көрүп көрдүк. Баарын Кудай буйрса азыр күтөбүз. Биз отельге келдик. Ну-ка кана. Спасибо. Вот еще кокосовое молоко грейрис менен берет. Кокосовый пакет? Не знаю. Киргенделе берет, да? Отельге келдик. Кокос қашан алдыңыздар? Олды екен. Берет екен, Урматтуу команда, мынакей биз аэропорттун ичине кирдик. Аэропорттун ичинде ушундай сонун аквариум бар экен. Эс алуу уже чувствуется сонун болору. Урматтуу команда, мынакей биз буйрса жайгашып жатабыз. Азыр бизде ужин болуп атат. Азыр отдых башталат. Караңыздарчы, кандай сонун жерге жайгашып жатабыз. Урматтуу команда, мынакей биз буйрса отельге келип алдык. Бул жакта бизди Гринев компаниясы тосуп алып, сүрөттөрдү, видеолорду тартып, бизге ушундай сонун гүлдөрдү берип тосуп алды. Кудай буйрса азыр ушул отельге жайгашабыз. Биз болсо отельге жөнөдүк. Бизди ушундай сонун позитивный гид тосуп алды. Аты Сергей Сергеевич экен. Сонун историяларды айтып бара жатабыз. Баарыңыздарга кутман таң, урматтуу команда. Мынакей биз азыр компания тарабынан уюштурулуп жаткан яхтага жөнөп жатабыз. Бул жакта биздин команда. Манайыңыздар кандай, жакшыбы манайыңыздар? Мынакей бул жакта биздин кичинекей путешественница. Биз азыр болсо яхтага жөнөп жатабыз. Кутман таң, урматтуу команда. Сиздерге алыскы ысык өлкө Хайнандан салам. Манайыңыздар кандай? Жакшыбы? Биз азыр компания тарабынан уюштурулган деңиз үстүндө яхталар менен эс алууга жөнөдүк. Бул жакта биздин устаздар жана ошондой эле биздин Кыргызстандан келген партнерлор. Манайыңыздар жакшыбы? Бүгүн бизди сонун күн күтүп турат. Сонун эс алыңыздар, чарчооңуздарды чыгарыңыздар. Буйрса алдыда сонун күндөр күтүп атат. Шынарыжы, манайыңыз кандай? Жагып атабы? Сонун жагып атат. Мен эмне айткым келип атат? Биздин командага Хайнандан салам. Сонун күндөрдү бардыңарга кейптелем, каалай тием, ушундай сонун күндөргө эселикке эс алганга бул кимдин аркасы менен Гринев компаниянын аркасы менен мындай мүмкүнчүлүк ар бириңиздердин колуңуздардан келет. Ошондуктан кийинки саякатта баарыбыз бирге бололу. Урматтуу команда, партнерлор, сиздерге да ушундай мүмкүнчүлүктөрдү каалайм. 20 жылдан бери ушу Россия өлкөсүндө соода кылып, бирде өйдө болуп, бирде ылдый болуп, эгерде өзүм деле айтсам, мен өзүмө бир дагы ушундай эс алууну көрбөптүрмүн. Ушул Гринев компаниясынын атынан 6 күндөн бери түшүмө кирбеген ушундай сонун эс алууларга ээ болдум.
урматтуу команда, келгиле иштейли. Урматтуу менин байкоочуларым, жазылыңыздар. Бул жакта эч кандай мүмкүнчүлүктөр өтө чоң экен. Өз көзүбүз менен заводду көрдүк. Ушундай президентти, ушундай щедрый, бардык ушунча Кыргызстандан, Россиядан 500дөн ашык партнерлор келди. Ушулардын бардыгын уюштурган, ушунча адамдын көңүлүн, бардыгыбыздын ийгилигибизди ойлогон президентке ушунчалык ыраазыбыз. Азамат, сиз Нуркая эже. Уважаемые партнеры, такие возможности у всех есть. Так что все не спим, работаем, движемся вперед. Bizim kampanyага, bizim komandага чыккан, Greenleaf компаниясында иштегенге эч өкүнбөйсүздөр. Урматтуу команда, мынакей биз яктага отуруп алып, азыр деңиз үстүндө шаарды көргөнү жөнөдүк. Бул жакта биздин кыздар, эжекелер, бүркүттөр, лидерлер, маанайыңар кандай? Жакшыбы? Сонунбу? Урматтуу команда, учурдан пайдаланып, сиздерге, ар бириңиздерге чын көңүлдөн ыраазычылык билдирем. Биз азыр ушул жерде Хайнянда, ушул жерде сонун болуп эс алып атканыбыздын себепкери бул сиздер жок, биз бул жерде турмак эмеспиз. Андыктан ар бириңиздердин ушул саякатка сиздердин да салымыңыздар чоң. Ар бириңиздерге башымды ийип таазим кылам. Караңыздарчы, бул жакта ушул жактардын бардыгы дүйнөнүн ар тарабынан келген биздин партнерлор. Тиги жакта биздин президентибиз кетип атат, бизге сонун чоолорду көрсөтүп, салымдарды жолдоп атат. Кийинки саякатта чтоб ушул якталардын жарымынан көбү биздин команда болушуна чын элден тилектешпиз. Аябагандай кубанып атабыз. Компаниябыздын өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Сегодня у нас гала-ужин, Милана, вот смотрите. Такой праздник устраивает нам компания. Шикарно. Каждый день нам кто-то вот показывает, что-то устраивает. Вообще классно. Барыңыздарга утман кеч, урматтуу команда. Бизде болсо бүгүн компания тарабынан уюштурулуп жаткан гала-ужин башталганы жатат. Сонун таапнакай болуп кийинишип алып, гала-ужин башталганы жатат. Мынакей бул биздин сулуулар. Барыңыздарга кутман кеч, урматтуу команда. Мынакей биздин гала-ужин башталганы турат. Мына ушунчалык сонун. Бул жакта болсо биздин команда, биздин эжекелер, Гүлзат эже, Чынар эже, Перзат эже, Нуркая эже, Кудай буйрса, азыр алдыда сонун мүнөттөр күтүп турат бизди. 大家一起唱响，一起欢歌载我。 Сейчас можно танцевать и петь песню. Ну, если песня, кто хочет. Лидерлер, маанайыңыздар кандай? Бардыңыздарды бүгүнкү кечеңиздер менен куттуктайм. Эс алып аткан күнүңүздөр өзүңүздөргө абдан жагымдуу болуп жатат деп ишенемин. Жана биздин учурдан пайдаланып, ушул эс алууну уюштуруп берген жетекчиликтерге, президентибиз Вильям Сюга жана биздин Кыргызстандын жетекчиси мистер Люга терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бир партнер баардыгыңарды дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Жогоркуда айтылгандай эле мен дагы чынында ушундай сонун мүмкүнчүлүктү берген, ушундай сонун мүмкүнчүлүктү илип алган сиздерге ыраазычылык билдирем. Андан тышкары эң ушул сонун Greenleaf проектисин Кыргызстанга алып келген, Кыргызстанга жол көрсөтүп берген биздин жогорку спонсорубуз Розгүл Пархановага терең ыраазычылык билдирем. Өзүбүздүн прямой наставниктерибиз дагы Роза Абдуллаевна, Асель Аламановага, Бурул Шергазы кызы, ушул кыздарга жол көрсөтүп, үйрөтүп койгон, ошонун баардыгына терең ыраазычылык билдирем. Чынында сонун мүмкүнчүлүк. Мындай кереметтүү эс алууну жөн жерден өзүң үчүн арнасаң дагы мындай болбой калат. Канча күндөн бери сонун эмоцияларды алып, сонун күндөрдү өткөрүп жатабыз. Ушунун баардыгы Аллахым бизге буйрусун. Андан тышкары ушул жердеги баарыбыз өзүбүз менен өзүбүз эч
качан эч нерсе жасай албайбыз. Командабыз отурат. Кыргызстандын командасы, менин өзүмдүн жеке командама терең ыраазычылык билдирип таазим этем. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу команда, силерге Хайнан аралынан жалынды ысык салам. Бүгүн Гринлиф компаниясы биз үчүн гала ужин өткөрүп бератат. Өтө кубанычтамын. Канча жыл иштеп, мен традиционный бизнесте өзүмдүн акчамды раскоттоп, ошолго эс алам деп көп айлап акча топтоп, ошентип эс алууга барчу элем. Ушул Гринлиф компаниянын аркасы менен мен бекер саякатка келдим. Акчаларды алдым, жакшы ийгиликтерди кылып атабыз. Мен өтө кубанычтамын ушундай компанияга туш келгениме. Келди, иштейли, биздин командага кошулгула. Бул өтө сонун компания экен. Урматтуу команда, ана биз бүгүн остров Хайнанда дагы гала ужинга компания ушундай даярдык көрүптүр. Азыр бардыгыбыз ушу жерге жалаң гана Гринлиф компаниясынын партнерлору гала ужинда дайынданып отурабыз. Азыр чоң программадагы концерттер, жакшы деңгээлде уюштурулган компаниянын сонун дагы бир мүмкүнчүлүгүн көрүп атабыз. Урматтуу команда, мен дагы сиздерге ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуңуздарды, аракеттин аркасында жакшы ийгиликтерге жетишиңиздерди тилектешмин. Бул болгон мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Ушундай сонун атмосфера, ушундай сонун чөйрөгө туш болгонума ыраазымын. Команда, у нас сегодня гала-ужин. Президент специально для нас делает гала-ужин. Поэтому вы в нужном месте, в нужное время. Будем работать в таком корпорации, как Greenleaf. Урматтуу команда, мынакей биз азыр стеклянный мостко кирип баштадык. Бул жака Нурка эже, Перзат эже, Чынар эже, Бактыгүл эже, вся наша команда. Буюрса, кеттик. Таке бул жакта апалар, эжекелер. Сонун саякатты отушуп, сонун эс алып атышат азыр эжекелер. Ох, деп алалы иште. Сонун бетер окуп атат, сонун бетер окуп атат. Эс алып алам, стеклянный мосттун эң бийик жагына чыктык. Мындай сонун кооз атмосфера жакта. Ачтар, майкты басып кайтап жатат. Биз башта чыгып алдык. Кайтап жаткан жерине чыгып алдык. Кийинки саякатта баарыбыз бирге учете бололу, команда иштейбиз. Ушундай сонун кооз жерлерди көрөбүз. Урматтуу команда, мынакей Гринлиф компаниясынын аркасы менен ушундай сонун кооз жерлерди көрүп атабыз. Менин командама келип кошулгула. Бирге иштейбиз, бирге саякаттайбыз. Менин командамдагылар келгиле, кийинки саякатта бирге бололу, кошулам деп көңүл кылып жүргөн досторума, катталуучуларыма дагы ушуну тилейм. Ушундай сонун жерлерге чогуу каттайлы, чогуу саякатка чыгалы.
мынакей биз стеклянный мосттон келип азыр бул жерде ошо Кытай өлкөсүнүн чайларын түрүн реклама кылып атышат. Бул жакта биздин команда баарыбыз күшүндү кышылдап чарчап калдык. Заводдук. Алтырбай алып түшпөй эле. Заводдук. Нукеже. Заводдук. Андай давайте общий. Мынакей урматтуу команда, наркы бетте орхидеялардын түрү менен бар экен. Бул жакта вся наша команда, Green Leaf. Сонун жерлерди көрүп атабыз. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. А у тебя в кармане пусто. Ты один и тебе грустно. Бай-бай. Забила на стресс, я делаю лям. Ты пишешь мне хейт, я делаю 2. Шоу-бизнес, мой инстаграм. Я твой стресс. Забила на стресс, я делаю лям. Ты пишешь мне хейт, я делаю 2. Шоу-бизнес, мой инстаграм. Я твой стресс. Перизат эже, сиз бул Green Leaf компаниясына кантип келип калдыңыз? Саламатсыздарбы? Мен бул Green Leaf компаниясына биринчи продукция үчүн келгем. Продукциясы ушунчалык жап калып, продукция үчүн келгем биринчисинен. Эң жакшы. Мен билгенден сиз бул күнгө чейин бир дагы компанияларда иштеген эмессиз. Бул сиздин биринчи иштеп жаткан компанияңыз. Сиз кантип команда куруп кеттиңиз? Мен негизи сет десе эле чалкаман кетчүмүн. Вообще мындай сеттерге иштеп көргөн эмесмин. Бул жака келип биринчи мен эжекеме продукциясын мактап, эжекемди каттагам. Эжекемдин аркасынан өзүнүн тааныштарынын продукцияларын мактап отуруп эле команда биринин аркасынан бири болуп чоңоюп кетти. Бул команда түзгөндөн кийин бул жакта жеке эле продукция эмес, чоң доходторго чыкса болот экен. Жана компания ушундай сонун отдыхтарды уюштуруп берет экен. Ошо. Бул сиздин биринчи саякатыңыз, Биринчи саякатта сизде кандай эмоциялар болуп атат? Биринчи саякатта эми сөз менен айтып жеткире албайм. Мен мындай саякатты чын айтсам көргөн эмесмин. Биринчи жолу көрүп атам. Ушу келгенибизге 5 күн болду. 5 күндөн бери эми эс алганыбыз эми ушунчалык ушундай чоң уровеньде болуп атат. Келгенден бери гала, ужин, конференцияда ар бир нерсесин эми сөз менен айтып жеткире албайм. Ушунчалык шедр, ушунчалык сонун корпорацияда иштеп атабыз. Мен билгенден сиз жалгыз келген жоксуз, сиз командаңыз менен келдиңиз, Бул жолку да 3 адамды өзүңүз менен кошуп алып келсеңиз, кийинкиде канча адам алып келем деп максат коюп атасыз? Кийинкиде буюрса мен 20 адам алып келем. Өзүңүз менен кошо? Өзүм менен кошо 20 адамды ушу саякатка кошо ала келем. Бирок кийинки жылдары Кудай буйрса биз команда менен 200 болуп келебиз. Эң сонун, аябагандай кубанычтамын. Командаңыз дүйнө жүзүнө тарасын, командаңыз өсө берсин, командаңызга өзүңүздөй болгон күчтүү лидерлер келсин. Алдыңкы күндөрдө боло турган саякатыңыз көңүлдүү өтсүн. Чоң рахмат. Рахмат. Продуктты үйрөтүп берген биздин Куртай эжекебизге микрофон сузайын. Келиңиз. Баарыңыздарга рахмат. Чынында ушундай команданы көрүү, ушундай болчабыздын алдында туруп, команданын алдында сүйлөп, бул өтө чоң сыймык. Биринчиден баарыңыздарга тирек ыраазычылык билдирем. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу менин сүйүктүү командам. Бүгүн биздин залда чынында жаңы келген конокторубуз бар. Green Leaf компаниясы корпорациясы боюнча бусу келген, билгиси келген, угуп жүрүп ушул угайын чындеп келгендер бар. Көптөн бери байкап жүрүп эми келейин дегендер бар. Андан кийин өзүбүздүн сүйүктүү партнерлорубуз бар. Андан кийин чакырылган биздин сүйүктүү устаз наставниктерибиз бар. Өзүнүн күчтүү лидерлерим алдыда отурат. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирип, чынында сиздерге болгон ыраазычылыгым чексиз. Бүгүнкү уюштурулган биздин ушул майрамыбыз, майрам десек болот, себеби канча деген адамдар азыркы сиздер көргөн видео деген бул жап жаңы кечээ күнкү гана
Кытайдагы Суджоу шаарынан болгон материалдан алынган видео. Азыр астыда барып келгендер көрүп отуруп баягы күндү кайрадан элестетип эстеп кетип атпайбызбы? Ошондойду кечээ учуп келип эле сиздер менен бөлүшөлү, айтып берели, кандай эс алууну өткөрдүк, сиздерде кандай мүмкүнчүлүк бар деген маалымат менен бөлүшөлү деп ушул жерди бүгүн биз уюштурдук. Өзгөчө уюштурууга аракет кылдык, себеби бүгүнкү ушул жердеги бул гостиницаны билесиздер, өтө кыйын кишилер келет, өтө кыйын чоң международный проектлердин собраниялери болот бул жерде. Бул жердин вибрация албетте биздин жалпы меймандар, жалпы катышуулар. Мен каалайм, ушул ийгилик бизге дагы жугуштуу болсун. Албетте жакшы тилек жарымыбыз дейт. Бирөөнүн жетишкендиги менен сен дагы чын жүрөгүнөн сүйүнсөң, жараткан сага ошону берет дейт. Кудай буйрса, мен каалайм, кийинки промоушнду баардыгыбыз жеңип, ушул залда отургандан баардыгы буйрса, бир самолет отуруп Кытайга барып келелик тилек кылалы. Биздин саякатчыларга дагы жолу кол чабуулар, чоң рахмат. Кийинки саякатка буйрса, Штабы, аман-сен жакшы Кытайга барып келдик. Эми Кытайды биз экинчи жолу көрүп келдик да, ошондо деле сонун сезимдер, ошондо деле айтып түгөтө албайбыз. Ушундай эмоциялар, ички сезимдерибиз баягы саякатты көргөн, башка бул жака келип айтып берип, ошону прям сөз менен жеткире албайм. Аны өзүңүздөр өз көзүңүздөр менен көрүшүңүздөр керек да. Баарыңыздарга ошондой саякат каалайм. Анан эми бул жерде биз бул жерде жаңы келген партнерлор да барбы? Жаңы келгендер да бар экен. Азыр жакшы келип ошол сонун Гуля, Жибек командаңыздар менен сонун ушундай эң Кыргызстандагы маанайыңыздар кандай? Баардыгыңыздарды тилейт элем. Эмки саякатта баардыгыңыздар ушул сценага бакпай, бүгүн сценадан бакпай ысылып турсак өткөнүбүздү эстеп атам. Өткөндө аз эле киши бардык эле саякатка. Быйыл Кудай буйрса, мына өзүңүздөр көргөндөй, күндөн күнгө, жылдан жылга биздин саякатчылар көбөйүп атат, биздин компаниянын партнерлору көбөйүп атат. Өзүңүздөр көргөндөй, 1-2 жыл болот, Кудай буйрса, сентябрда. 2 жылдын ичинде компания кандай масштаб менен өсүп атат, кандай темпте өсүп атат, баардыгыңыздар күбө болуп келатасыздар. Башынан бери биз менен жетелешип иштеп келаткандар бар, биздин компанияга жаңы кошулгандар бар, жаңы келгендер бар. Бактыгүл айткандай, биз компания жаңы ачылганда Өзбекстанда ушундай болуп атыптыр, Казакстанда ушундай болуп атыптыр, Россияда ушундай болуп атыптыр, ушундай болот экен, ушундай ачылат экен, ушундай саякаттарды берет экен деп биз ар башка өлкөдөгү партнерлордун инстаграмынан карап ошолорду пример кылып көрсөтчү элек. Кудай буйрса 2 жылдын ичинде ошол айтылып аткан нерселердин баардыгына өзүбүз жеттик. Автопромоушн деп бирден машинабызды алдык, жакшы чектерге чыктык. 1,5 жылдын ичинде компания уже 5-чи бесплатный саякатын берип атат. Компаниянын атынан 5-чи бекер саякатка барып келдик. Кудай буйрса, баардыгыңыздар ушул мүмкүнчүлүктү алууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ушул нерселерди жасоого баардыгыңыздардын мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Адам жасаган нерсени адам жасай алат деп дегенден айтпаса керек. Өзүңүздөр эми бүгүн сүрөттөр сүйлөсүн деп көп сүрөттөр болот. Өзүңүздөр ошол жерге барганда кандай нерселер болгонун, кандай сый көргөнүбүздү, завод фабрикаларыбызды көргөнүбүздү бүт баардыгын бүгүн сүрөт аркылуу көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Бир жыл мурун барганда өзүңүздөр көргөндөй ушундай кичине кызымды көтөрүп алып бардым эле 2 айлык кез эле. Быйыл дагы эмче келгендигине байланыштуу быйыл да таштай алган жокмун. Быйыл 1 жыл 4 ай болуп калдык. Мен эмес, кичинекей кызым уже 2-чи жолу Кытайга саякатына барып келди. Баардыгыңыздарга айтат элем, үйдө бала карап отурган жаш мамочкалар болсо, айтат элем, ушул бизнесте силердин балаңар бар экен, бул жерде иштебейсиңер деген тыюу салмай жок. Бул жерде баардыгыңыздар иштеп алсаңар болот. Бир гана ушул сетевой маркетингде сектор тармагында сиздин дипломуңуз барбы, жокпу суралбайт. Сиз тил билесизби, билбейсизби, ал да каралбайт. Сиздин возрастыңыз жашпы, же болбосо көп жерлерде азыр деген возрастной цензге 40-тан өйдө албай коюп атат, 45-те жумушка албай коюп атат. Ушул жерде биз өзүңүздөр көргөндөй эң жаш миллионерибиз 17 жаштагы бала, Убайдулла деп баарыңыздар таанысаңар керек. Эң возраст өйдө мына көрүп атасыңар 70 жаш, 75 жаш. Биринчи саякатка барганда мисалы Гүлжамал эжебизди баштап барды эле 68 жашта эле ошол убакыт. Алтынай Шешеханова. Жаңа
Кадыр Таштемирова азыр чыгып Чыгымда ушундай мыкты айып лидерлер, мыкты күчтүү кыздар, кыргыздын кыздары негизинде кыйын болот эмес. Меймандар бардыгыңыздар билгендей, бир китепти окуп бүтүп, аны түшүнүп, бир жылдан кийин ошол китепти кайра окусаң, өзүң үчүн жаңы нерселерди ачасың. Бул саякат деле ошондой экен. Мына силер Кытай жергесине 3-чү жол барып келдиңиздер. 1-чи жол баргандан, 2-чи жол баргандан дагы 3-чү жолго барып мына меймандар. Мүмкүнчүлүк, өздөрү Россияда жүрүп, Кыргызстандан команда түзүп коюшту. Биз бул жакта туруп, демек бизде мындан да чоң мүмкүнчүлүк бар экен да. Келиңиздер, муза куш келипсиздер. Кимизден баштайбыз? Келиңиз. Ана мүмкүн болсо кыскараак сөйлөй, анткени биз 1:30 бизде Асель Садыкованын чыгышы күтүлүүдө, ошон үчүн кыса кыскараак. Саламатсыздарбы, Кремль корпорациянын партнерлору, баарыңыздарга жагымдуу күн каалайм. Кана сиздерде сонун эмоция жокко? Биз алып келген эмоция, энергия баарыңыздарга жуксун. Ар бириңиздер кийинки жылы ушул күнү ушул числолордо ушул Кытайда Хайнанда эс алыңыздарды каалайбыз. Ушул жерде отурган баардык партнерлорго айтат элем кыскача, менин өзүмдүн жумушум бар, бул жумуш мага жетишпейм, убактым жок деген шылтоо аябай көп бардыгыбызда. Мен дагы ошондой өзүмдүн жумушум бар, кадимкидей иштейм, бирок кошумча жумуш катары колдонсоңуздар өтө сонун экен. Мен биринчиден ыраазычылык айтып кетсем, мени ушул компанияга чакырып, жетелеп, иште деп, мен ой иштебейм, алдамчылардын баардыгы сетте деп ушундай качкам да аябай. Ошонума койбой, ушу Жибек Жыргалбек кызы мени чакырып, ушул жерге өзү эле каттап койгон. Так что Жибек эже чакырып, давай чыгарачканы каттал десе каттала бериңиздер. Анан Гүлия Түркменова өткөндө ушунчалык ыраазычылык, мага ушундай сонун чоң масштабдуу компанияны көрсөтүп, ушундай чоң эс алууга алып барган ушул 2 айымдын өтө чоң салымы бар. И Алтынай эже тоже салымы бар. Ошо баары сиздерге ыраазымын. Алла ыраазы болсун баарыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым колдоп жүрүшөт. Анан менин аркамда командам ата. Ыраазычылык ушул жерде отурган баарыңыздарга. Ошон үчүн шылтоолообуздан келип иштеңиздер, жетишсеңиздер болот. Чоң эс алууларга барасыздар, чоң акчаларга чыксаңыздар болот. Рахмат. Кутман күн, урматтуу партнерлор. Биринчиден Гринф компаниясына ыраазычылык билдирем. Экинчиден командабызга, үстүбүздө Жогорузда турган Гуляга, Жибек атыра, Перизатке, баарыңарга чоң рахмат. Биз ушу алыс жерде турасыңар деп, алыстасыңар деп, бизди көңүл бурбай таштап койбой, ушу алыста болсок дагы поддержкаңарды берип, колдоп, бир ооз сөз менен ушака чейин учуп барып, Гуляга рахмат, жок деп, убактым жок деп, ал өзү баш болуп учуп барып бизди аябай поддержка кылды Новосибирск жергесинде. Ошо анан биз мурда кандай традиционный бизнесте жүрсөк, кыйналып, эртеден кечке содада, кечке иштеп жүрсөк, бияктан мен эмнени билдим, что свободный график экен да. Кыйналбай, каалаган убагында туруп, каалаган нерсеңди жеп, каалаган ишиңди кылып, анан иш кыла берет экенсиң да. Ошону мен аябай жактырдым. Биз 25 жылдан бери Новосибирскте жашайбыз. Ошо анан эмне айткым келип атат, ошол мен биз семьябыз менен жылда ошо акыркы 5-6 жылдан бери жылына 2 жолу саякатка чыгабыз да. Ал саякатка кандай болуп чыгабыз? Кыйналып, иштеп, топтоп, экономить и ошо барганда дагы аяктан да экономия кылабыз. Кой тиякса жеткирели, биякса жеткирели депчи. А мен ошо 6 айда ушу бекер саякатка чыктым да, ушул компаниянын аркасы мененчи. Анан эмне айткым келип атат, биякта өтө көп мүмкүнчүлүк бар экен да, иштесек болот экен. Ошон үчүн только алга деп айткым келет. Анан ушу биздин партнерлорго, командабызга тең ыраазычылык билдирем. Иштегиле, жардам аяктарын айбайт экен, колдойт экен, команданы эч качан таштап кетпейт экен. Ошон үчүн мен ыраазымын командама. Мүмкүнчүлүк берип, ушу бизге поддержка берип, колдоп алдыга чыгарып атасыңар. Ошо чоң рахмат. Урматтуу кеч баарыңыздарга, урматтуу партнерлор. Мен эмне жөнүндө айткым келет? Менин атым Гүлзат Карбекова. Мен буга чейин дагы сеттерде иштеп келгем, бирок бир дагы сеттен мен результат чыгара алган эмесмин.
ошондой эле бул жакка ушул жагыма ушул Гриннефть корпорациясына келишиме себепкер болгон менин бир тууган сиңдим Перизат. Мен үйдүн улуусумун. Бул жашоодо мен бир туугандарыма жол көрсөтүп келсем, Гриннефть компаниясында мага жол көрсөткөн ушул бир тууганыма ыраазымын. Ошондой эле кыскача традиционный бизнесте мен дагы 25 жылдан бери эмгектенип келем. Эмнеси жагат бул сеттен? Эмне үчүн сахнага чыгып алып адамдар өзүнүн историясын айтып атат? Эмнеге Кытайга барып келгенин айтып атат? Бул бизнес өзү история менен турат. Бул жерден ар бириңиздер өзүңүздөргө окшош адамдарды табасыздар. Бирөөлөрдүн акчасы бар, акчасы менен саякат кылып келген. А бирөөлөр мага окшоп 25 жыл традиционный бизнесте иштеп, бирде ылдый түшүп, бирде өйдө түшүп, аркасынан бир туугандарын жетелеп, бир дагы саякатка барган эмесмин. Мынакей Кудай буйруп мага 6 айдын ичинде ушул Атыркүлдүн, бир тууганымдын, командамдын поддержкасы менен биринчи жолу Кытайга саякатка чыгып келдим. Сүйүнүчүмдү, Кытайда көргөн жакшы нерселеримди мен сөз менен сиздерге жеткирип айта албайм. Менин командама ыраазымын. Бул жерден ар бириңиздер, ар бирибиздин айтып аткан сөздөрүбүздөн ар бириңер өзүңөргө окшош адамдарды тапсаңыздар болот. Өзүңүздөргө суроо берсеңиздер болот. Эмне үчүн ушул кылган ишти мен кыла албайм деп. Мисалы, эгерде бир тууганыңызды чөнтөгүңүздө акчаңыз туруп дагы саякатка жүр деп ээрчите албайсыз. Обязательно балдарыңызды, күйөөңүздү, өзүңүздүн гана жашооңузду чектеп ойлойсуз, туурабы? Ал эми бул жакта бир тууганыңызды кошо саякатка алып барсаңыз болот экен. Мен Кытайда эң ушунчалык ичиме батпаган сүйүнүч, мен бир тууганым менен чогуу саякаттап, чогуу пароходко түшүп, чогуу тамак ичип, чогуу сүрөткө түшүп, жетелешип, морени кечип жүргөнүбүз ушунчалык мени толкундандырды. Ушул ийгиликтерди баарыңыздарга каалайм. Алыс жерде жүрүп, жакын жерде магазинибиз жок, жетелеген спонсорубуз жок. Телефон менен ушул бизнести тургузган сиздерде мүмкүнчүлүк өтө чоң. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Чарама канчалар болсо, келесине орнотуңуздар, бул сөзгө ийгилик каалайбыз. Айра буюрса, Россия мамлекетине абырсын жетип алдыңыздарды реклама эми мүмкүн болсо келиңиздер, дагы биздин лидер айдарды чакыралы. Окшош көйдөккө мындай карасам, араңыздарда кээ бирлеріңізді уктап атасыздар, же Кытайда жүрөсүздөр ойлонуп. Калкып жүрөсүздөр окшойт да катерде. Келиңиздер бир манайды көтөрүп алалы да, ойгоно алалы. Себеби алдыңкы мүнөттөрдө бизди сонун биздин дүйнөлүк деңгээлдеги коуч Асел Сыдыкованын салагы күтүп турат. Андыктан бир Асел Сыдыкова келгиченден Асел Сыдыкова бизге билим берген келет, баарыбыз уктап отурсак кайсы билимди берет? Ал эжекебизде сүйлөш үчүн бир шарттарды колчап, бири-бирибиздин уйкубузду ачып алалы. Келиңиздер, бирлик барбы? Азаматсыздар, мына бизде иштегенде ушундай болуш керек эле да. Тахиттүү изоттан жандырбек сиздерди. Мен Гриннефть компаниясында иштегенде 1,5 жыл болду. 1,5 жылдын ичинде ошо экинчи саякатым болду. Мен айтып өткөндөй, мен бул сетке чейин башка сеттерде иштеп келгем. Мен сиздерге кыскача ошол сеттер менен айырмачылыгын айтып кетейин. Балким ойлошуңуз мүмкүн, мен колумдан келбейт, мен сүйлөй албайм, тинте албайм деп. Мен деле сетке келгенге чейин сүйлөй алган эмесмин. Мен сахнага чыккандан коркот элем, микрофонду алганда калтырап калат элем. Бирок сет адамды өстүрөт дегенге мен ишендим. Башка сеттен Гриннефть компаниясынын айырмачылыгы эмнеде? Сиздер бул жактан дары сатпайсыздар. Бул жактан духи сатпайсыздар. Духин айында 6 айда бир жылда бир алып коебуз. Духисиз жашай беребиз, духисиз жашоо өтө берет. Бирок бул жерде тиш жуугансыз, идиш жуугансыз, буларсыз биздин жашоо өтпөйт. Бул жерде сезон жок. Бул жерде мода жок. Мен башка сетте дал ошол нерселерди сатып келгем. Крем саткам, духи саткам, бады саткам, бирок ал жакта жумуш жай жүрөт. А бул жакта сиздер төрөлгөндөн баштап аркы дүйнөгө кеткенге чейинки продукцияны ушул жактан таба аласыздар. Күндө колдонуп турган продукция, тим эле Кыргызстан дүйнө жүзү бардыгы каттала алса дагы, ошол катталган адамдар товар алып жүрө берет дагы сиздерде пассивдүү доход күтүп турат. Андыктан бүгүн келген жаңы каттала келем деп келгендер же нече мурдан катталгандар, сиздерде сонун мүмкүнчүлүк бар. Сиздер сонун жерге келдиңиздер, сиздер сонун убакта келдиңиздер. Мынакей жана эркенич айтып кеткендей, канчалык адамдарга реклама кеткен, Асел Сыдыкова келет, Кытайдан келгендер өздөрүнүн эмоциялары менен бөлүшөт деп. Бирок ушунча гана адам өсүүнү тандады. Демек сиздер азаматсыздар. Сиздер өзүңүзгө кол чаппайсыңыздар болот, бизге эмес.
Мен Кытайдагы эмоциялар менен бөлүшүп кетсем, мен нени байкадым? Мен буга чейин башка сеттер аркылуу чыгып келгем. Саякаттагы бекер болду. Мен башка сетте бир сетте чыкканда жол киремди өзүм төлөгөн убакыт болгон, же болбосо завтрактарды өзүм төлөгөн убакыттар болгон да. Бул жакта деле саякат бекер десе болуш керек деп ичимде сактап жүргөм, айтпай жүргөм, бирок доказ айткан жокмун ошол нерсени. Бирок ынандым, чындап эле биягыда бекер экен бул жакта. Анан дагы бир нерсени кошумчалап айткым келет, ким өзүн ханыша сезгиси келсе 10 күнгө, 1 жылга биз сезе албайбыз. 10 күнгө сезгиси келсе, дал ошол ханыша болгусу келген айында саякатты аткарыш керек. Себеби дегенде эртең менен турасыңар море, элестетип атасыңарбы? Кийинип атасыңар, ваннада жуунуп таран, музыка коюп аласыңар. Канча сезип атасыңар, элестетип эле уктап атканда элестетебиз. Анан кийинип алып түшөсүңөр, завтрак, шведский стол, каалаган тамагыңар турат. Барып мен жесем деп тандайсыңар иш ал жерде. Тандап калганыңарды жеп чыгып отурасыңар, убакыт экскурсия деп кетесиңер, келесиңер, обед аяк, кайрдагы жуунасыңар, таранасыңар, келесиңер, ужин, көрдүңөрбү? 10 күнгө өзүн ханыша сезип, стресстен арылып, бир жыргап алайынчы деген айында сөзсүз ушул саякатты аткарыш керек. Муну биз Кытайды тандап барып эс алып келген болсок, кийинкиде сиздерди таптакыр башка өлкө, таптакыр башкача масштабтуу нерсе күтүп атат. Аны алдыңкы мүнөттөрдө угасыздар. Андыктан эми эмоциялар сөз жеткиз. Аны айтып жеткире албайбыз. Буну ар бир партнер көрүш керек. Өз көздөрү менен көрүш керек. Мен укканда бир көргөн жакшы дейт го, көрүш керек. Буну көргөндөн кийин ошол партнер арканды дагы узун таштайт. Себеби дегенде башка компанияларда мен барып келдимби? Ал жакта мен заводун көргөн эмесмин, сөзүн ачык, даже президентти көргөн эмесмин. Андан кийинкилер келгенде бул жакта президентти көрүп атабыз, заводун көрүп атабыз, дагы эмне керек бизге туурабы? Биз барып көрүп келип ошол нерсени айтып атабыз. Демек болгон сиздерден ишенич керек, каалоо керек, ниет керек, энергия керек. Антип уктай берсиздер, саякат жабы болбойт да. Канчалык энергиялуу болуп, канчалык позитивдүү болсоңуздар, ошого жараша адамдар тартылат, ошого жараша саякатыңыздар жабылат. Эми саякат сөз менен жеткиргиз, убакыттар болот. Мен айтып берсем, аябай 2 саат болуп кетет. Андыктан не демекчимин, барып көрүшүңүздөр керек, ар бириңиздер көрүшүңүздөр керек. ЧВК – обучающая платформа для бизнесменов и для тех, кто хочет построить успешную карьеру в корпоративном мире. Единственный человек во всей Центральной Азии, который удалось перевести Роберта Кийосаки в Казахстан и Кыргызстан в 2016 году, благодаря чему тысячи участников получили возможность обучиться у финансового гения. В 2015 году привезла культового героя боевиков Жан-Клод Ван Дамма, экс-президента Феррари и Мойру Форбс в Алматы. Была признана лучшей женщиной-спикером в Европе в 2014 году. Обучает известных политиков в Европе и влиятельнейших бизнесменов Казахстана. Была руководителем крупномасштабных мероприятий Конгресс успешных бизнесменов с участием Дональда Трампа в Англии в 2012 году. На протяжении 7 лет возглавляла британский офис крупной лидирующей ивент-индустрии компании Success Result. Автор самой аншлаговой 90-дневной онлайн-программы «Миссия на миллион», который получил номинацию от правительства «Премия года». Урматтуу меймандар, кадырлыктар, баардыгыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурмакчыбыз. Азыр биздин экранда Асел Садыкова тууралуу кыскача маалымат. Поднимите руки, скажите, я? Я чуть слабо хотите денег, по-моему. Кто хотел больше денег в жизни? А кто хотел бы больше счастья в жизни? А кто хотел бы и того, и другого? Вы пришли в нужное место, в нужное время. Меня зовут Асель Садыкова, и я рада приветствовать всех, каждого из вас здесь сегодня на вашем мероприятии. Но прежде всего я хочу отдать должное признание каждому из вас, потому что несмотря на то, что сегодня у вас было много дел, у вас есть дом, семья, дела, и вы пришли сегодня сюда, так или нет? О чем это говорит? О том, что вы принадлежите к особой категории людей. К тем, которые не стоят на месте, постоянно ищут новые возможности двигаться вперед. А это заслуживает признания. Поаплодируйте себе, поаплодируйте себе, поаплодируйте себе. Также, конечно, я хочу поблагодарить, наверное, отдать признание организаторам, потому что я знаю, как сложно это всех собрать, организовать, все это забронировать, со мной договориться со спикерами, вам все это предоставить возможность обучаться.
Это тоже особенный мир, потому что когда ты думаешь не только о себе, а еще о всех остальных, это очень большое дело, так или нет? Поэтому давайте все вместе бурными аплодисментами поаплодируем Гульхаир и Асень. Давайте поаплодируем бурными аплодисментами. Гульхаир и Асень. Организаторы, которые для вас старались. Жашаймын сүйем деген сөздөрүң менен жадабай миң рахмат айтсам да аз го жараткан сүйүм менен өзүңдү берген ак сүйүм менен алганым жубайым сен ак тилек менен убайым тартарым сен ак уюмдун күнү куудай кошкон айым сен оорубай ылайым күлүп жүрчү дайым сүйгөнүм жубайым сен күндөрү жаштыгымдын сени менен го жашоонун жакшылыгы сени менен го бактысы балдарымдын сени менен го бул дүйнө бул өмүрүм сени менен го ак сүйүм менен алганым жубайым сен ак тилек менен убайым тартарым сен ак уюмдун күнү куудай кошкон айым сен оорубай ылайым күлүп жүрчү дайым сүйгөнүм жубайым сен ак сүйүм менен алганым жубайым сен ак тилек менен убайым тартарым сен ак уюмдун күнү куудай кошкон айым сен оорубай ылайым күлүп жүрчү дайым сүйгөнүм жубайым сен ак сүйүм менен алганым жубайым сен ак тилек менен убайым тартарым
жегин бойлогон ар бир мүнөт мени сүйүп мени ойлогон сүрөтүң гана толкун менен ойногон күлкүң гана шыңгыр булат мен сүйүп тойбогон ошентип мен уктап койгоном мен сени сүйөм мен дагы эле сени сүйөм мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм кете албай жүрөм мен сени келет деп жүрөм ыра көрбөй сени башкага кыя албай сени башкага мен сени сагынып күтүп жүрөм көздөрүң гана көктөм жаздай жайнаган жүрөк уйлап бир караштан сезим кайнаган сөздөрүң гана мени жипсиз байлаган балыкчынын шамалындай жүзүм маймаган эй жүзүм маймаган мени жипсиз байлаган мен сени сүйөм мен дагы эле сени сүйөм мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм мен кете албай жүрөм мен сени келет деп жүрөм ыра көрбөй сени башкага кыя албай сени башкага мен сени сагынып күтүп жүрөм alбай сени